Я говорю, стань вот сюда, вот, куда ты идешь? Стой вот здесь вот. Бул Сахаровада жайгашкан миграциялык борбордогу 15 секунддук гана көрүнүш, андан аркысы ур токмок менен коштолот. Мындай мамиле 1 айга чукул созулат. Андан эрте бошонуп чыгууга мүмкүн эмес. Азапты көргөн мигрант эми мекенине депортация болуп кетет. Ал эми укугун коргоо боюнча иш дагы, аракет дагы көрүлбөйт. Орусияда миграциялык каттоо татаалдашкандан бери депортация күч алганын кыргыз мигранттар айтууда. Аны менен кошо айрым кыргызстандыктар полициянын орой мамилесине арызданышууда. Медиахабга мыйзамсыз каттоосу үчүн Россиядан чыгарылуунун алдында Сахаровада сабалдым деген кыргыз жараны кайрылды. Ал арада юристтер мигранттар өз укуктарын жакшы билишпейт деп коңгуроо кагууда. Москвадан кармап, анан отделениеге алып келет.